Assalamu алейкум, урматтуу биздин жалпы көрөрмандар. Ушул күнгө чейин бизди калтырбай көрүп келаткан бир туугандар, албетте биз YouTube баракчасынан, Instagram баракчасынан биздин жаңы чыгып аткан сабактарыбыз менен таанышып, биз менен бирге болуп көрсөңүздөр албетте болот. Бүгүнкү өтүлө турган жаңы темабыз Аллах сөзү тууралуу болмокчу. Кур'ан Каримде же болбосо кыскасы араб тилиндеги Аллах деген сөз кээде ичке, кээде жоон окулат. Тагыраак айтканда Аллах сөзүнүн алиф тамгасы кээде жоон, кээде ичке окулат. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз ушу Аллах сөзүнө байланган эреже менен болмокчу. Андыктан эфирден узабай биз менен бирге болгула. Аллах сөзү өзү араб тилинде оригиналы бул жумшак ха менен жазылат. Аллаху. Кыргыз тилинде жазганда, кириллица тамгалар менен жазганда кээ бири мындай ханы кошуп жазабыт, кээ биринде Алла деп жазат, кээ бирлери керек болсо дагы мондай ха бар, ушуну да кошуп жазышат. Кыскасы максат мынол жумшак ханы билдирүү үчүн аракет кылынат. Кандай болсо дагы кыскасы биз бүгүнкү өтүлө турган негизги темабыз ушу Аллах сөзүнүн бул лам тамгасы кээде Аллаху же лиллахи деп ичке окулат. Ушуну түшүндүрмөкчүбүз. Аллах сөзү 4 тамгадан турат. 1 алиф жана 2 лам. Аллах сөзү Куранда мындай абалда жазылса дагы, аракети фатха жатык түрдө келсе дагы, бирок бул окулганда дайым тик алиф бар деп билишибиз керек. Аллаху эмес, Аллаху. Аллаху. 2 алиф өлчөмүндө. Бул жерге да жазып койдук, мисалы. Мунол кантип окулган болсо созулуп Аллаху, ошол сыяктуу эле бул дагы фатха жатыгынан келсе деле созуу сөзсүз ал жерде бар. Аллаху. Эми ушул лам качан жоон окулат? Назарыбызды бурабыз. Аллах сөзү жазылып 4 тамгадан. Андан алдыңкы тамга кайсыл болсо болсун, ошол алдыңкы тамганын аракети дамма у же болбосо фатха, у же болбосо а аракети келген болсо, Аллах сөзүнүн ламы жоон окулат. Жоон болгондо мисалы Расулуллахи, Расулуллахи, Расулуллахи эмес, Расулуллахи дебейбиз. Анткени айтып көрсөңүздөр тилге да ыңгайсыз болуп калат. Расулуллахи. Аллах сөзүнүн жоон окулушуна негизги себеп алдындагы лам тамгасы дамма аракети менен келгендиги үчүн. Же фатхага мисал. Инна сөзү, андан кийин Аллах сөзү келип атат. Инна Аллаха. Эми экөөнү бириктирип окушубуз керек. Анткени карасаңыздар, буга чейин өтпөдүкпү? Ортодо кандай хамза турат? Улоочу. 2 сөздү бири-бирине улоочу хамза тургандыгы үчүн биз дароо мындан ламга өтүп кетишибиз керек экен. Инналлаха. Инналлаха. Бул жерде мындай бир белги бар. Макулбу? Көмүскөдө. Инналлаха. Инналлаха деп Кур'ан Каримде мисалы ошондой окулат, созулуп. Же дагы бир сөз Абдулла деген сөз, аябай эл ичинде кеңири таралган. Бүгүнкү күндө мусулман ысымдары көп коюп атат бул нерсени. Абдулла. Ошондо дагы жазылышы ушундай. Абду анан Аллахи. Абдуллахи. Абдуллахи. Лам тамгасы жоон окулуп атат. Анткени өзүнүн алдыңкы тамга кайсыл болсо болсун, ал айырмай эч кандай мааниге ээ эмес. Негизгиси аракет. Дамма же фатха болду, ламды бир алифке биринчиден созобуз, экинчиден жоон кылып. А менен о тыбышынын ортосунда, мисалы Абдуллахи десек да болбойт, ло болбойт, и Абдуллахи десек да болбойт. Абдуллахи, лахи. А менен онун ортосун кармап айтканга аракет кылабыз. Ал эми качан ичке окулат десе, Аллах сөзүнүн алдыңкы тамга касра болсо. И тыбышы
сөзсүз. Аракети и болсо. Кайсыл тамга болсо болсун, айырмасы жок. И болсо, мисалы, бисмиллахи. Бул жерде мындай нерсе бар, бисмиллахи. Бисмиллахи эмес. Бисмиллахи. Айтып көрүңүздөр. Тилге да чындыгында кыйын. Бисмиллахи болбойт. Бисмиллахи. Же б тамгасы кошулуп атат Аллах сөзүнө. Биллахи. Биллахи. Же Аллах сөзүнүн алдыңкы тамгасы өзү касралуу болгондо лиллахи. Элхамдулиллахи. Элхамдулиллахи эмес, балким лиллахи. Жыйынтыктап айта турган болсок, Аллах сөзү келип, Аллах сөзү өзүнөн лам тамгасы сөзсүз бир алифке созулуп окулат. Аллаху бул биринчи нерсе, эстеп кала турган. Лам тамгасы жоон окулат, өзүнөн алдыңкы тамганын аракети дамма же фатха болсо. Кайсыл тамга болсо болсун. Бунда уже жоон окулат. А депчи. Ичке окулат, өзүнөн алдыңкы тамганын аракети касра болсо. И тыбышы менен келген болсо, сөзсүз азыркыда окуп өткөнүбүздөй биллахи, лиллахи, бисмиллахи. Жоон окулганда Расулуллахи, инналлаха, абдуллахи деп окуйбуз. Урматтуу көрөрман, сизге түшүнүктүү эле болуш керек. Аллах Таала жардамчы болгон болсун бардыгыбызга. Албетте бизде эч кандай күч кубат жок. Аллах Тааладан биринчи дуа кылабыз, экинчи бизден талап кылынат турган нерсе сөзсүз аракет кылабыз. Эскерте кетүүчү бир нерсе, булардын бардыгын ооздек эле угуп коюп, ушундай болот экен да, окуймундай болот экен да деп эле карап коюу бул жетишсиз болот. Башында да айтып өткөнбүз, балким азыр айтып өтүү дагы ашыкчалык кылбаса керек. Сөзсүз колго бир ручка менен дептер алабыз дагы өтүлүнгөн тамгаларды, өтүлүнгөн темалардагы сөздөрдү колдон келишинче ээрчип түшүнүгүңүздү жазып кетели. Андан кийин мүмкүнчүлүк болушу менен кайсыл жерде болбосун кыскасы аракет кылсаңыздар, азыр эң эле оңой табыла турган нерсе бул Куран Карим. Көлөмдөр ар кимге ар кандай, чоңу бар, кичинеси бар, орточосу бар, кыскасы сизге туура келген, ылайык келген Куранды өзүңүзгө сатып алыңыз. Балким үйүңүздө бир канча убакыттан бери окулбай турган болсо, ошону колго алыңыз. Мүмкүн болушунча Мадина басмасы дагы Куранды алсаңыздар, биз ошол тууралуу өтөбүз. Жана ошол негизи мусулмандар арасында кеңири жайылган Курандын бири. Ушул менен кийинки сабактарыбызда сиздер менен Курандын 1ден, 2ден, 3дөн майда сүрөлөрдү, кыскасы ошентип плюс тажвид, бир аят, тажвид окуйбуз, аят, кыскасы ошентип сиздер менен толук Куран Каримди өзүңүздөр өздөштүрүп калганга чейин аракет кылып бизден талап кылынган нерсени сиздерге сунуштамакчыбыз. Урматтуу көрөрман, бүгүнкү өтүлүнгөн тема сиз үчүн түшүнүктүү эле болду деген үмүттөбүз. Кийинки сабактарыбыздан мүмкүнчүлүк болсо, жогоруда айтып өткөндөй бир Куран алыңыздар. Куран тапканга аракет кылыңыздар. Фатиха сүрөсүнөн ар бир аятты бирден жазып окууну баштайбыз. Кийинки сабактардан көрүшкөнгө чейин албетте бизге дуа кылыңыздар. Биз дуага муктажбыз. Жана Алла Таала бардыгыбызды окуп аткан илимибизге береке берсин жана жеңил кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.